2025-2026 окуу жылына карата мектептерге каттоо башталды. Быйыл 1 жана 2 класска бара турган балдарды мамлекет өзү каттайт. Ата-эне мурдагыдай көптөгөн документтерди топтоп убара болбойт. Болгону 1-июнга чейин туруктуу жашаган жери боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан сунушталган мектепке баласынын барар же барбасын тастыктоо гана керек. Баары абдан жөнөкөй жана жеңил. 1 жана 2 класска кимдер барат? 2019-жылы төрөлгөн балдар 1 класска барат. 2018 жана 2019 жылы төрөлгөн балдар 2 класска барат. Мектепке даярдоо программасынан өткөн 2019 жылы төрөлгөн балдар да 2 класска барат. Сунушталган мектептен башка мектепке баргысы келгендер 1-июндан кийин гана каалаган мектебин тандай алат. Бирок орундар толуп калган мектептер ал тизмеде көрсөтүлбөйт. 1-июнга чейин каттоону тастыктоо үчүн ата-эне Түндүк, Мегапей, Мбанк, Мой-О, Плюс банк тиркемелери аркылуу билим берүү бөлүмүнө өтүп, жарандык абалдын актыларын жазуу органына байланган тизмеден мектепке каттоого тийиш болгон баланы тандап алат. Система автоматтык түрдө катталган жери боюнча жайгашкан мектепти сунуштайт. Кээ бир учурда бир нече мектеп сунушталышы ыктымал. Сунушталган мектепте кайсыл тилде окууну каалай тургандыгын тандап, жазылуу дегенди басканда кабыл алынды деген маалымат чыкса, каттоо ийгиликтүү өткөн болот. Эгер ата-эненин жеңилдиктери бар болсо же жашаган дарегин өзгөртсө, анда мектеп, Чекит, Эду, Чекит, Gov, Чекит, KG портал аркылуу катталуусу зарыл. Катталган жерине карабаган башка мектепти тандоо мүмкүнчүлүгү 2-июндан 15 августка чейин түзүлөт. Бирок көңүл буруңуздар, тизмеде бош орундары бар мектептер гана көрсөтүлөт.